Assalamu alaikum багаттуу каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн 13 апрель 2023 жыл. Биз өзүбүздүн гилас багыбыздабыз. Бул гиластар Воловой 3 сортундагы гилас. Кадам жыйын алып келип тиккенбиз. Биз буга чаңдаштыруучу сорт тегилген эмес. Негизи Воловой 3 сортундагы гиласка чаңдаштыруу максатында сары гилас сөз тигиш керек. Бирок биз аны таппаганга байланыштуу тиккен эмеспиз. Азыр көбүнчө эле ошол сары гиласты ушул дарактардын Воловой 3 сортундагы гиластарга чаңдаштыруу максатында эң башында улап коюп атышат. Башагына шамал аркылуу дагы чаңдашканга пайдасы тиет деген максатта. Жамгыр көп жаап, арылар дагы аябай аз. Ошондуктан арылар чакырыш үчүн биз союз химдин дарыларын колдонуп көрөбүз быйыл. Буюрса. Буга чейин мен бул дарактарга арылар чакырыш үчүн кумшекер колдонуп жүргөмүн. Кумшекер деле аябай жакшы экен, бирок кумурска басып келет экен. Былтыркы жылдары гибридин чачып жүрдүм. Ал деле жакшы, жаман эмес. Кудайга шүгүр. Быйыл буюрса агро союз химдин дарыларын колдонобуз. Арылар чакырып берүү максатында парфюмерди колдонобуз. Парфюмер бул чаңдаштырбайт, арылар чакырып берет. Буга кошуп борду аралаштырабыз. Бор дагы аябай пайдалуу деп айтты. Көбүрөөк чаңдаштырганга түшүп калуудан сактайт дейт буну. Анан дагы адъютант ел. Ушул үчөөнү аралаштырып чачып көрөбүз. Жамгыр күн сайын эле жаагына байланыштуу биз 3-4 күн кеч калдык чачканга. Күлүн уже кайтара баштаптыр. Туугандар, бүгүн 20 апрель 2023 жыл. Биз өзүнүн гилас багыбыздабыз. Гилас гүлүн 80% төккөндө куртуна каршы дары чачышыбыз керек. Быйыл погодага байланыштуу бир аз кеч калдык. Гилас гүлүн 100% төгүп бүтүптүр. Эми биз дары чачууну баштадык. Гиластар мындай болуп коро болуп калган. Көрүп турганыңыздардай. Эми ушул королорду сактап калышыбыз керек. Антпесек булар түшүп калышы мүмкүн. Булар кандай учурда түшүп калат? Эки учурда түшөт. Биринчиден жакшы чаңдашпай калса түшүп калат. Экинчиден азык заты жетпесе. Ошондуктан куртуна дары чачканда сөзсүз түрдө азык затты да кошо чачканды унутпаңыздар. Биз жыл сайын куртуна каршы Мосфилам менен скорду чачып элек. Эң биринчи кайсылыгына бактыраак болбосун. Куртуна каршы дары чачканда эң күчү жогунан башташ керек. Себеби кийинки чачкандарыбыз жакшы таасир этпей калышы мүмкүн, эгер биринчи эле күчтүүсүнөн баштап койсок. Жыл сайын ушу биринчи Мосфилам менен баштайм, андан кийин каратты колдоном. Карат, скор сөзсүз түрдө. Жамгыр көп жаап, нымдуулук көп болгондо гиластарга оор түшөт. Боз чириги деген көрсөтөйүн десем, андай оору келет. Менин багымда жок экен. Жалбырактар тешилип калат. Ошого каршы скорду чачышыңыздар керек. Скор аябай жакшы. Биринчиден башка дарактарга өтүп кетүүдөн сактайт. Ооруну токтотконго да жардам берет. Быйыл мен жылыгадан өзгөчөлөнүп башка дарыларды колдонуп туура көрдүм. Кандай болот деп. Курт паршасына каршы Tinox X деген дары. Tinox X 10 литрге 20 грамм келет экен. Мага 2 эле заправка кеткенине байланыштуу ушундай болгон. Баклажкага эле койдуруп келдим. Азык зат катары калий жана бор. Бул деле 10 литр суга 20 грамм.
эгерде азык алганга мүмкүнчүлүк болбосо, анда моча менен деле колдонсок болот. 10 литр сууга 50 грамм. Андан көп кошпоңуздар, жалбырактарды күйгүзүп коюшу мүмкүн. 10 литрге 50 грамм. Ушундай эле Soysim компаниясынын Adjutant L деген дарысын дагы кошуп чачабыз. Бул жакшы сиңирип берүү үчүн. Гиляс тарагын жаңыдан баштоочулар үчүн ушундай улан текст бар. Нокат районунун Кулатов айыл аймагынын Актерек айылынын тургуну Барымбаев Шамшидин Эркебаевич даярдаган текст бар. Гиляс 1 жылдык кантип каралат. Бул жерде бүт баары кыргызча. Кокон гиляс өстүрүүнүн сырлары, кокон гилясты отургузууну кантип баштоо керек, дарыктын астына азык заттарды эмнелерди берүү керек. Бүт баары жазылуу. Кокон гилястын үстүн дарылоо, кокон гилястын илдеттери, кокон гилястын зыянкечтери, кантип күрөшүү керек, дарыктагы желинди кантип чогултуу керек. Бүт баары жазылган. Пауза кылып туруп, скриншот кылып алсаңыздар болот. Эгер кимге керек болгон болсо. Кокон гиляс тарагы гүлүн 80% төккөндө кандай дарылар чачуу керек, алар бар экен. Бүт баары жазылуу. Эгерде окуй албадым дегендер болсо, комментарийга номериңиздерди, WhatsApp номериңиздерди калтырсаңыздар, мен сүрөткө тартып жөнөтүп коем. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылыш жыйынтыгы аякталгандар. Жакшы түшүм алуу үчүн азыртан аракет кылыңыздар.